لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Үй-бүлөдөгү чыр чатакты чечүүдөгү биринчи кадам, мен оюмча, аллаху алам, эң биринчи ошо чыр чатак эмнеден чыкты, эмне себептен келишпестик болуп атат, ошону жакшы аныктап алыш керек. Үйдөгү үй-бүлө мүчөлөрү сөзсүз түрдө билиш керек. Ошонун ушул чыр чатактын булагы каяктан келип атат деп аныкташ керек. Андан кийин ошол катанын деңгээлин аныкташ керек. Мисалы, ошо биз ушунчалык урушка бара тургандай катабы, же жөн эле көз жумуп чечип кое турган катабы, канчалык деңгээлге ага көңүл буруш керек, ушуну дагы аныкташ керек. Жана ошондой эле баягы уруш чыгып атканда чын эле ошол нерсе катабы же ката эмеспи, аны да жакшы билип алыш керек да. Кээде үй-бүлө мүчөлөрү уруша берет, бирок ката эмес болгон нерсе үчүн эле түшүнбөстүк менен уруша берет да. Мына ушундай иш кылып ушуга байланыштуу болгон маселени жакшы тактап алыш керек. Кыскасын айтканда, уруштун каяктан чыкканын жана канчалык деңгээлдеги уруш же болбосо ката, канчалык деңгээлдеги мамилеге зыян тийгизип аткан себептерди ушуну жакшы аныктап алыш керек. Эгерде муну аныктабаса, билбесе, ой жүгүртпөсө, анда уруш күчөйө берет, адам баласы. Анын ортосунда уруш күчөйө берет. Эмнеден чыкканын билбейт, аны чечүү жолундагы билишпейт. Анткени катанын даражасын аныктап, ката экенин билип алгандан кийин аны чечүү оңойрок болот. Ошого жараша мамиле кылат, ошого жараша ошонун жолун издейт да. Бул негизги, эң негизги нерсе.